32 bölüm. Рубейндин уулдары менен Гаттын уулдарынын малы өтө көп эле. Алар Жазер жеринде да, Гилат жеринде да малга ылайыктуу жерлер бар экенин көрүштү. Анан Гаттын уулдары менен Рубейндин уулдары Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазарга жана жамааттын төрөлөрүнө келип мындай деп айтышты: Атарот, Дибон, Жазер, Нимра, Кешпон, Элалей, Сыбам, Небо жана Быйон жерлерин Теңир Исраил жамаатынын алдында кыйратып салган. Бул жерлер малдын жайытына ылайыктуу жерлер. Кулдарыңдын болсо малы көп. Эгерде биз сенин алдыңда ырайым тапкан болсок, бул жерлерди өз кулдарыңдын карамагына бер. Бизди Иордан суусунан нар өткөрбө. Ошондо Муса Гаттын уулдары менен Рубейндин уулдарына мындай деди: Бир туугандарыңар согушка бара жатышса, силер бул жерде каласыңарбы? Эмне үчүн силер Исраил уулдарын Теңир берип жаткан жерге өткөрбөй айнытып жатасыңар? Мен силердин ата-бабаларыңарды жерди көрүп келиш үчүн Кадей Барнеиден жөнөткөндө алар да ушундай кылышкан. Алар Эшкол өрөөнүнө чейин барып, ошол жерди көрүп келишкенден кийин Теңир берип жаткан жерге Исраил уулдары барбаш үчүн аларды айнытышкан. Ошол күнү Теңирдин каары кайнап мындай деп ант берген: Мисирден чыккан бул элдин 20 жана андан жогорку жаштагылары мен Ибрайымга, Исхакка, Жакыпка берем деп убада кылган жерди көрүшпөйт. Себеби алар мага баш ийбей коюшту. Ал жерди Кеназдык Жепундун уулу Калеп менен Нундун уулу Жашия гана көрөт. Анткени булар Теңирге баш ийишкен. Исраилга Теңирдин каары кайнап, аларды чөлдө 40 жыл алып жүрдү. Алар Теңирдин алдында күнөө кылган, бүт уруусу өлүп жок болгуча тентишти. Мына азырда силер күнөөкөрлөрдүн тукуму ата-бабаңарга окшоп көтөрүлүп чыгып, Исраилга Теңирдин каарын дагы кайнаттыңар. Эгерде силер Теңирден баш тартсаңар, анда ал элди дагы чөлгө калтырат. Силер бул элди ушинтип курутасыңар. Ошондолар Мусага келип мындай дешти: Биз бул жерге малыбызга короо сарайларды салабыз, балдарыбызга шаар курабыз. Өзүбүз болсо биринчи болуп куралданып алып, Исраил уулдарын өз жерине жеткирмейинче алардын алдында барабыз. Ал жердин тургундары балдарыбызга коркунуч туудурбаш үчүн аларды чептүү шаарларда калтырабыз. Исраил уулдарынын ар бири өз үлүшүн алмайынча биз үйүбүзгө кайтып келбейбиз. Эгерде бизге Иордандын берки өзүнөн чыгыш тараптан үлүш тийсе, анда биз Иордандын наркы өзүнөн жана андан наркы жерлерден алар менен бирге үлүш албайбыз. Ошондо Муса аларга мындай деди: Эгерде силер мындай кылсаңар, эгерде Теңирдин алдында куралданып чыксаңар, силердин куралданган ар бир жоокериңер Теңир өзүнүн алдындагы душмандарын жок кылып бүтмөйүнчө, Теңирдин алдында Иордандын аркы өзүнө өтсө, Теңирдин алдында жер багынып берсе, ошондон кийин кайрылып келсеңер, анда Теңирдин жана Исраил элинин алдында күнөөлүү болбойсуңар. Ошондо бул жер Теңирдин алдында силердин энчиңер болот. Эгерде мындай кылбасаңар, анда Теңирдин алдында күнөөгө баткан болосуңар. Бул күнөөңөр үчүн жазаланасыңар. Балдарыңарга шаар, койлоруңарга короо жай кургула. Оозуңардан эмне чыкса, ошону жасагыла. Ошондо Гаттын уулдары менен Рубейндин уулдары Мусага мындай дешти: Мырзабыз кандай буйруса, кулдарың ошондой кылышат. Балдарыбыз, аялдарыбыз, бардык малыбыз ушул жерде Гилат шаарларында калат. Кулдарың болсо, мырзабыз айткандай, жоокерлердей куралданып Теңирдин алдында согушка барат. Ошондо Муса алар тууралуу ыйык кызмат кылуучу Элазарга, Нундун уулу Жашияга жана Исраил уулдарынын уруу башчыларына мындай деп буйрук берди: Гаттын уулдары менен Рубейндин уулдарынын бардыгы куралданып, Теңирдин алдында силер менен бирге Иордандын аркы өзүнө өтсө, силердин алдыңарда жер багынып берсе, анда Гилат жерин алардын карамагына бергиле. Эгерде алар силер менен бирге куралданып барышпаса, анда силер менен бирге Канаан жеринен үлүш алышат. Ошондо Гаттын уулдары менен Рубейндин уулдары мындай деп жооп беришти: Теңир сенин кулдарыңа кандай айтса, так ошондой кылабыз. Биз Теңирдин алдында куралданып Канаан жерине барабыз. Биздин үлүшүбүз Иордандын бул өзү болсун. Муса Гаттын уулдары менен Рубейндин уулдарына, Жусуптун уулу Менашенин жарым уруусуна, Амор падышасы Сихон падышачылык кылып турган жерлерди, Башан падышасы Ок падышачылык кылып турган жерлерди, шаарлары менен чет жакаларындагы айыл кыштактары менен берди. Гаттын уулдары Дибон, Атарот, Ароер, Атрот Шопан, Жазер, Жокпея, Бейт Нимра, Бейт Аран деген бекем коргондуу шаарларды, койлорго короо сарайларды курушту. Рубейндин уулдары Кешпон, Элалей, Киреятайым деген шаарларды курушту. Аттары өзгөртүлгөн Небо менен Баал Мейонду, ошондой эле Сыбманы курушту. Алар өздөрү курган шаарларга ат коюшту. Менашенин уулу Махирдин уулдары Гилатка барып, аны басып алып, ал жерде жашаган аморлуктарды кууп чыгышты. Муса Менашенин уулу Махирге Гилатты берди. Ал ошол шаарга отурукташты. Менашенин уулу Жайыр барып, айыл кыштактарын басып алып, аларды Жайырдын айыл кыштактары деп атады. Нобах да барып,
кен атты жана ага караштуу шаарларды басып алып, аларды өз атынан Нобах деп атады. 76 забур. Ырчылар тобунун башчысы Жедутунга. Асаптын забуру. Үнүм Кудайга жетсин, жардам сурап кайрылам. Үнүм Кудайга жетсин, ал мени угат. Башыма кыйынчылык түшкөн күнү Теңирди издейм. Түн ичинде сунулган колум түшпөйт, жаным тынчтангысы келбейт. Кудайды ойлоп титиреп жатам. Ойлоно берип рухум алсырап бара жатат. Сен кирпик кактырбайсың. Кыйналдым, сүйлөгө дарманым жок. Байыркы күндөр жөнүндө, өтүп кеткен жылдар жөнүндө ойлоном. Түнкүсүн ырларымды эстейм. Жүрөгүм менен сырдашам. Рухум менин алдыма суроо коет. Чын эле Теңир биротоло баш тарттыбы? Мындан ары ырайым кылбайбы? Чын эле Теңир биротоло баш тарттыбы? Мындан ары ырайым кылбайбы? Чын эле анын ырайымы биротоло токтодубу? Анын убада сөзү укумдан тукумга жетпей үзүлдүбү? Чын эле Кудай ырайым кылганды унуттубу? Чын эле ал каарданып өзүнүн боорукерлигин токтотуп койдубу? Мен дагы эң жогорку Кудайдын оң колунун өзгөргөнү бул менин кайгым дедим. Теңирдин иштерин эске салам. Сенин мурунку кереметтериңди эске салам. Сенин бардык иштериң жөнүндө ой жүгүртөм. Сенин улуу иштериң жөнүндө ойлоном. Кудай, сенин жолуң ыйык. Биздин улуу Кудайдай Кудай барбы? Сен укмуштарды жараткан Кудайсың. Өз кудуретиңди элдер арасына айкын көрсөттүң. Сен өзүңдүн кудуреттүү күчүң менен өз элиңди Жакып менен Жусуптун уулдарын куткардың. Кудайым, сени суулар көрүштү. Сени суулар көрүп коркушту. Туңгуюктар титирешти. Булуттар сууларын төгүп асмандан күн күркүрөдү. Сенин от жебелериң учту. Сенин добулуңдун үнү бүт асманга жаңырды. Чагылган ааламды жарык кылды. Жер солк этип титиреди. Сенин жолуң деңизде жатат. Сенин чыйырың чоң сууларда жатат. Сенин изиңди эч ким таппайт. Өз элиңди Мусанын жана Арундун колдору менен үйүрдү алып жүргөнсүп алып жүрдүң. 24 бөлүм. Мына Теңир жерди эң калтырып түшүмсүз кылып жатат. Анын көрүнүшүн өзгөртүп, тургундарын туш-тушка чачыратып жатат. Элге эмне болсо ыйык кызмат кылуучуга да ошол болот. Кулга эмне болсо кожоюнга да ошол болот. Күнгө эмне болсо кожоюндун аялына да ошол болот. Сатып алуучуга эмне болсо сатуучуга да ошол болот. Карыздарга эмне болсо карыз берүүчүгө да ошол болот. Үстөккө берүүчүгө эмне болсо үстүккө алуучуга да ошол болот. Жер эң калды. Таланып тонолду. Анткени бул сөздү Теңир айтты. Жер кайгырды, анын ындыны өчтү. Аалам башын жерге салды, анын ындыны өчтү. Эл башчыларынын баштары шылкыйды. Ошентип жер үстүндө жашагандар жерди булгашты. Анткени алар мыйзамдарды бузушту, буйруктарды өзгөртүштү, түбөлүктүү келишимди бузушту. Ошон үчүн жерди каргыш жеп жатат. Анын үстүндө жашагандар жазаланып жатышат. Ошон үчүн жерде жашагандар өрттөлдү, аз эле адам калды. Шеңгелдин ширеси ыйлап жатат. Жүзүмдүн сабагы ооруп жатат. Жүрөгү менен кубангандардын баары онтоп жатышат. Дап каккандардын шаңдуу үнү басылды. Көңүл ачкандардын үнү өчтү. Гуслилердин үнү угулбай калды. Эми шарап ичип ырдабай калышты. Күчтүү ичимдик аны ичкендерге ачуу болуп калды. Эң калган шаар талкаланды. Бардык үйлөр кулпуланган, кирүүгө мүмкүн эмес. Көчөлөрдө шарапты эңсеп ыйлашат. Бардык кубаныч кайгыга айланды. Жер үстүндө бардык кубаныч жоголду. Шаар кыйрады. Дарбазалар талкаланды. Ал эми жер ортосунда, элдер арасында зайтун дарагын күбүп алгандан кийин, жүзүмдү терип алгандан кийин, түшүмдү жыйнап алгандан кийин кандай болсо ошондой болот. Алар үнүн бийик чыгарып, Теңирдин улуулугуна кубанышат. Деңизден катуу кыйкырышат. Ошондуктан чыгышта Теңирди даңктагыла. Деңиз аралдарында Ысрайылдын Кудайын, Теңирдин ысымын даңктагыла. Биз жер шарынын учу кыйырынан адил адамга даңк деген ырды угуп жатабыз. Ошондо мен мындай дедим: башыма мүшкүл түштү. Башыма мүшкүл түштү. Башыма кайгы келди. Жамандык кылгандар жамандык кылып жатышат. Кыянаттык кылгандар кыянаттык менен кыянатчылык кылып жатышат. Жер тургуну, сени коркунуч, ор, тор күтүп турат. Ошондо коркунуч туудурган кыйкырыктан качкан адам орго түшөт, ордон чыккан адам торго түшөт. Анткени асмандын терезеси ачылат, жердин негиздери солкулдайт. Жер кыйрап жатат, жер талкаланып жатат, жер катуу титиреп жатат. Жер мас кишидей ыргалап жатат, бешиктей термелип жатат, аны өзүнүн мыйзамсыздыгы кыйнап жатат. Ал кулайт, кайра турбайт. Ошол күнү Теңир асмандагы асман кошуундарын, жердеги падышаларды жазалайт. Алардын баары чогултулуп, туткундар катары орго салынып, зынданга камалышат. Анан көп күн өткөндөн кийин жазага тартылышат.
Себайот теңир Сион тоосуна жана Иерусалимге падыша болгондо ай кызарат, күн уялат. Анын элинин аксакалдарынын алдында даңк болот. Экинчи бөлүм. Балдарым, мен муну силерге күнөө кылбасын деп жазып жатам. Эгерде ким күнөө кылса, атанын алдында адил арачыбыз Иса Машаяк бар. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн, биздин гана эмес, бүт дүйнөнүн күнөөлөрү үчүн чалынган ырайым курмандыгы. Осуяттарын аткарбагандыгыбыздан улам аны таанып билгенибизди билебиз. Ким мен Кудайды таанып билдим десе, бирок анын осуяттарын аткарбаса, ал жалганчы, анын ичинде чындык жок. Ал эми ким анын сөздөрүн аткарып жатса, ал адамда Кудайдын жеткилең сүйүүсү бар. Машаяктын ичинде экенибизди ушундан билебиз. Машаяктын ичиндемин деген адам Машаяк кандай жашаса, ошондой жашашы керек. Сүйүктүүлөрүм, мен силерге жаңы осуят эмес, байыркы эле осуятты жазып жатам. Ал осуят силерде башынан эле бар болчу. Байыркы осуят бул силер башынан бери угуп келе жаткан сөз. Ошондой болсо да силерге жазып жатканым жаңы осуят. Ал анын жана силердин ичиңерде. Анткени караңгылык өтүп бара жатат. Чыныгы жаркырай баштады. Ким жарыкта жүрөм десе, бирок бир тууганын жек көрүп жатса, ал дагы деле караңгылыкта жүрөт. Ким бир тууганын сүйсө, ал жарыкта жашап жатат жана эч кимге азгырык болгон жок. Ал эми ким бир тууганын жек көрсө, ал караңгылыкта жүрөт жана өзүнүн кайда бара жатканын билбейт, анткени караңгылык анын көзүн сокур кылып койгон. Балдарым, силерге жазып жатканымдын себеби, силердин күнөөлөрүңөр Машаяктын ысымынын урматына кечирилген. Аталар, силерге жазып жатканымдын себеби, силер башынан бери бар болгон Кудайды таанып билдиңер. Силерге жазып жатканымдын себеби, силер амал көйдү жеңдиңер. Балдар, силерге жазып жатканымдын себеби, силер атаны таанып билдиңер. Аталар, силерге жазганымдын себеби, силер башынан бери бар болгон Кудайды таанып билдиңер. Жигиттер, силерге жазганымдын себеби, силер күчтүүсүңөр жана Теңирдин сөзү силердин ичиңерде жашап жатат. Силер амал көйдү жеңдиңер. Бул дүйнөнү жана бул дүйнөдөгүнү сүйбөгүлө. Ким бул дүйнөнү сүйсө, ал адамда атага болгон сүйүү жок. Анткени бул дүйнөдө болгон нерсенин баары, дене кумары, көз кумары жана турмуш тиричиликтеги текебердик, булар атадан эмес, бул дүйнөнүкү. Бул дүйнө өзүнүн кумарлары менен кошо жок болот. Ал эми Кудайдын эркин аткарган адам түбөлүк жашайт. Балдарым, замандын акыры келди. Машаяктын каршылашы келерин силер уккансыңар. Азыр Машаяктын көп каршылаштары пайда болду. Замандын акыры келгенин ушундан билсек болот. Алар арабыздан чыгып кетишти, бирок алар биздики эмес эле. Эгерде алар биздики болсо, биз менен калышмак, бирок алар чыгып кетишти. Баары эле биздики эмес экендиги ошондон улам айкын болду. Дегенкиси силер ыйык тарабынан майлангансыңар, ошондуктан баарын эле билесиңер. Чындыкты билбегениңер үчүн эмес, чындыкты билгениңер үчүн, ошондой эле ар бир жалган нерсенин чындыктан эмес экенин билгениңер үчүн жаздым. Исанын Машаяк экендигин жокко чыгаруучу жалганчы болбогондо, ким жалганчы болмок эле? Ким атаны жана уулду четке какса, ал Машаяктын каршылашы. Уулду четке каккан адамда ата да жок, ал эми уулду ачык тааныган адамда ата да бар. Башынан бери эмнени уксаңар, ошол ичиңерде жашасын. Эгерде башынан бери укканыңар ичиңерде жашаса, анда силер да уулдун жана атанын ичинде жашайсыңар. Ал эми анын бизге берген убадасы түбөлүк өмүр. Мен силерге адаштыруучулар жөнүндө жаздым. Дегенкиси андан алган рух силердин ичиңерде жашап жатат. Ошондуктан силер кимдир бирөөнүн үйрөтүүсүнө муктаж эмессиңер. Силерге баарын үйрөтүп жаткан ал рух жалган эмес, чындык. Ал силерге эмнени үйрөтсө, ошону сактап жашагыла. Ошентип, балдарым, Машаяктын ичинде болгула. Ал келгенде кайраттуу болгудай, анын алдында уят болбогудай бололу. Эгерде анын адил экенин билсеңер, анда муну билип алгыла. Адил жашаган адам андан туулган.